Arabага салып шат арабага, баягы шат. Келе жаттын өткөндө ушул жерде түшүп калган өлүктөрдү ушу жолго эле көмүп, анан калган жеткен ошол жерге көмчүргөн. Муну 2 жыл мурун Ноокаттан бир кемпир келип, менин атам да камалган экен ушул колонияда. Ушул жерде өлгөн экен, ушул жерге коюлса керек деп, болжолдоп эле коюп кеттир. Бул жерде дайынсыз да кимдин кандай көмүлгөнүн бардыгы. Анан муну менин атам баягы репрессия болуп камалып, анан кийин Оштон да өлүктөрдү алып келип ушул жерге көмгөнбүз деп айтканы боюнча, ушул дөбөнү неметкендиктен мен ушул жер болсо керек, өзүнчө эле аяк ал жак бул жагы түптүз, өзүнчө эле кичинекей дөбөчө деп айтканда сүрөттөп. Анан мында аңдаштырып карасаң, мындай дөбөчө ушул жерде эле бар. Адам көмүлгөн жайда ушул жерде эле бар. Башка жерде жок да. Мына ушулардын бардыгы дөңсө, мына неметилип атат го, чукурга болгон. Ушулардын бардыгы көрлөр. 9-10 класста окуп жүргөндө өзүнүн тагдыры боюнча айтып калып, 38-жылы репрессия болуп камалганда эл душманы деп. Ошондо түрмөдө жатып калат Ошто. Ошондо карцерде жатканмын Зульфибаев Дали Мырза деген киши менен. Ал киши мурун Ошто биринчи Ош округунун аткаруу комитетинин председатели болгон. Жусуп Абдырахмановго да 27-жылы февралда зам болгон, кийин нарком болуп иштеп жүргөн, анан ошентип камалган киши менен жатып калат. Кийин институт бүтүп келгенден кийин ушул чарбаны аралап, район боюнча, кесибим боюнча ветврач болгондуктан МТФларга тиги жер жакын МТФ болгон. Анан ошондо кээ бир аксакалдардан, карыялардан сурасам, ушул жакта Кекилик учар деген дөбө бар. Ошол жерге мына колонияда өлгөндөрдү, атылгандардын бүт барып ошол жерге көмгөн деп. Анан менин атам дагы мага айтып калганда, ошол түндөсү бизди көзүбүз таңып Оштон түрмөдөн атылгандарды ошо жүктөдүк, машинага жүктөтүштү. Анан алып келип көпкө жүрдүк, көзүбүз таңылып. Андан кийин алып келип, бир дөбөгө алып келип, түндөсү көмдүрттү. Неме жетпей калып, өзүбүзгө баягы калганын мынтыктын кундагы менен уруп бизди. Тепкилеп, менин немеси баягы түрмөчүлөр. Уруп, анан неметип атканда таңгылайып атып кетип аткан. Себеби алар көзүн таңгылайып атып кетсе, жери таанып калат деп тездетип уруп токмоду. Анан эптеп казып калган көм, ошондо көзүм таңылбай калып, мына куршаптын адырларын көрүп калып, бул куршап турбайбы, биздин жер турбайбы деп байкап калган. Анан балам ошо азыркы ЮКОС совхозунун конторунан ылдый, Кемпироват суусунан жогору бир кичинекей өзүнчө дөбөчө бар. Өзүнчө эле, анда башка жерде неме жок, андай жай казылган тиги деп айткан. Аман калганы мындай да, муну 16 күн асып дагы кол койдура алышпады да. Анан асып деген кандай? 16 күн асып деген кандай? Патологка асып коюп колдон. Бутунун айланасын мык кагып деметип койгон, тура албайт. Бирде мынтип турат, бирде бир кесим неме, нан, бир стакан суу гана берет. Калган учурда уруп, 16 күн кыйналды, кыйнашты мени. Ошондо да кол койгон жок балам деп. Мен акмын, мен тазамын деп. Анан ошентти элем неметкен да була түрмөдө жаткан. Анан алар баягы атылгандар кийинки немеге жакындаган сайын 5-ноябрга жакын тиги тынчтандырып деле массовый ата баштады. Ошондой массовый атылган мезгилде буларды немеге салса керек да. Баягы атылгандарды көмгүлө деп.
Анан ошондо кокустан случайно неме келип көмүп атышат да. Булар постоянно өлүп көмгөн эмес. Өздөрү кантип аман калып атат атаңыз? Анан өзү аман калганы ошондон кийин дейт жанында Зульфибаевди алып кеткенден 5-10 күндөн эле бир жума жетпей Сталинден кат келип калды дейт. Асбаба дейт чыныгы неме чыккынчы Ежов кармалды деп түрмөдө Оштун түрмөсүндө барыбызды 5 ноябрда катты окуду, кайра окуду түрмөдөгүлөр. Чыкпай эми качты деп атат деп биз чыкпадык. 6 күнү чыкпадык, 7 күнү бир анча-мынча чыкты. Кармады. Бүт келип кайра окуп, эшиктерин бүт түрмөнү ачып таштады дейт. Анан кийин 8 күн анан кийин патронун бардыгыбыз качып чыктык деп түрмөдөн. Biz barıp oşo eме кылчу элек, кичинебизде тынчайт элек. Кудук эле аябай чуңкур, анан таш ыргызса кулдур этип эле түшүп кетет эле да, таш ыргытат элек да. Анан ошентип кулдур этип баягы эмеси так этип түшкөн эмеси билинбейт эле да, кулдурап түшүп кетет эле. Таш менен эме кыл терең экен да. Бу жерде колония болгон экен. Баягы эле колонияда жаны чыгылек эле адамдарды апарып туруп таштап атчу экен да ошол жерге. Анан ошол жерде кыңшылап, мындан да кыйналып жатышып анан өлчү экен да. Мен эми ошо малдагы угушубуз боюнча. Анан Кекилик Учар деген дагы жерибиз бар. Бул азыр мусор каналды бакшы өкмөттөр тазалай берет, жаба берет. Чырыны дагы ар жактан алып келип төгөт да, мусоркана болуп калды. Ошол жерге дагы биз барып ойнойт элек. Мал жоготуп жүргөнүбүздү издейт элек да. Бирок раз мындай кыйкырык алыңдай жаман добуштор чыгат эле да. Анан биз коркконубуздан от жагып алат элек. Уйларыбыз жоголуп кетсе, койлорубуз жоголуп кетсе издейт элек да аякты. Түндө эле, күндүз эле. Түнү издейт элек да, баягы апаларыбыз урушат эле да, таап келгиле деп. Ошондо ошо аяктарда издесек, ошондой добуштор чыгат эле.